Компьютерде иштей билүү заман талабы. Мындай максат менен Альянс Алтын компаниясы Талас районунун Манас айылындагы Шабданбек Жумагулов атындагы орто мектебинин окуучуларына жакшы шарт түзүп берди. Мектеп жаңы үлгүдөгү 12 дана компьютер жана 1 дана заманбап принтер менен толукталды. Долбордун аркы 436 000 сомду түздү. Буга чейин информатика мугалимдери эски компьютерди баскылап келсе, эми жаңы компьютерлер менен иш алып бара турган болушту. Суранычты аткарып берген үчүн мектеп жамааты Альянс Алтын компаниясына жана Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна ыраазычылык билдирди. Альянс Алтын компаниясына ушунчалык ыраазычылыкты билдиребиз. Кайрылуубуздун долбоор жазуусунун себеби ушул мектепте көп жылдардан бери компьютерибиз баягы заманбап талапка жооп бере алган эмес. Жумагулов атындагы мектеби билесиздер, мурунку Аксай орто мектеби, ортодо лицей көчүп кеткенден кийин биздин компьютерлерибиздин баардыгы эски ойдон калган. Ушунчалык окуучулардын баягы келечегин ойлогон адамдар көп экен. Кайрылуубузга сразу ушундай бат эле ортодо убакытта чечип бергенине ушунчалык ыраазычылыкты билдиребиз. Биздин окуучуларыбыз биринчиден ыраазы болуп, эртеңден баштап компьютерди жаркырап басып калат болуш керек. Мен ишенген эмесмин, ушу жакын арада ушундай чечилип калат депчи. Сөзүбүздү эки кылбай аткарган адамдарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Компьютердик техникаларга Бакаята районунун Боотерек айылындагы Бейшен Сатыбеков орто мектеби дагы муктаж эле. Жергиликтүү бийликтин жана Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен бул мектепке жаңы ноутбуктар белекке берилди. Ноутбуктарды мугалимдер сабак өтүүдө жана кагаз иштерин жазууда пайдаланат. Мындай мүмкүнчүлүккө айылдын мугалимдери кубанат. Айыл жериндеги жашаган балдардын билим сапаты шаардык менен айырма болбой, бирдей деңгээлде болсо, билим сапаты өйдө болсо, тереңдетилип окутулса, анда өздөрүнө келечекте натыйжалуу эффективдүү болот да. Түнү мен уктаган жокмун, түшүмүнө кирип чыкты ушулар. Эми үйрөнөбүз да эми. Мектеп үчүн колдонобуз. Мектепте эмне иш-чара боло турган болсо, ушу балдарга билим сапатыны, деңгээлин өстүргөнгө бардыгына колдонобуз. Фондко түшкөн ар бир тиынды элдин келечеги үчүн, балдардын келечеги үчүн, билим үчүн бергенге ушул өнүктүрүү фонду мындан ары да өнүгүп, Талас эл үчүн иштей берсин деген ниетимди айтам. Альянс Алтын компаниясы Талас областынын калкына пайдасы тие турган бардык тармакты колдойт. 2016 жылдан ушул күнгө чейин билим берүү тармагын өнүктүрүү боюнча 111 долбоор ишке ашкан. Ага 58,3 миллион сом каражат Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан каралган. Бүгүнкү күндө баарыбыз билгендей эле информационный технология деген багыт аябай эле өнүгүп баратат. Алдыдагы келечектеги эң востребованный специальность деп айтылат. Буюрса биздин балдар Талас областынан, Талас районунан мен деген чыган бир жакшы специалисттер чыгат деп ойлойбуз да. Ушу алып берилип аткан техника ушу өнүккөн шаарлардан калбастан, ошолор менен теңге биргеликте тең ошолор менен бир тилде сүйлөшө турган бир илим алсын деп ошону алып берип атканыбыздар да. Талас облусунун билим берүү тармагын компьютерлештирүүгө Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 4,5 миллион сом жумшалган. Бүгүнкү күндө билим берүү тармагындагы багы азыр окуу процесстеринин эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында санариптик технологиялар менен жабдуулар менен камсыз кылуу долбоорлорунда жалпы 100дөн ашык оргтехникалар менен камсыздап берди Альянс Алтын өнүктүрүү фонду. Жалпы суммасы 4,5 миллион сомду түзөт. Бүгүнкү күндө Талас районундагы Ак Коргон айылындагы орто мектепке бир компьютердик класс ачылды. Ошол эле Манас айылында Жумагулов орто мектебинде дагы бир компьютердик класс ачылды. Ошондой эле Кара Бура районундагы Жондөбө айылындагы Осмонбеков орто мектебинде да компьютердик класстар ачылды. Айтор билим берүү тармагында, билим берүү мекемелеринде, бала бакчаларда техникалык базасын чыңдоодо бир топ оргтехникаларга ноутбуктар, компьютерлер, ксерокопия көчүрмөлөр, цветной принтерлер, камералар алып берилип атты да. Санариптешүү күч алгандыктан Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна облустун диний кызматкерлери, күч түзүмдөрү жана башка мекемелер кайрылган. Таластагы жалпы мекеме уюмдардын техникалык базасын чыңдоого фонддун эсебинен 3,5 миллион сом жумшалган. Баса белгилей турган болсок, Талас областтык ички иштер бөлүмүнө, Талас райондук ички иштер бөлүмүнө техникалык базасын чыңдоо максатында ошол эле могу Талас шаарындагы коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча 15 камера алынып берилген. Ошондой эле фотоаппараттар, компьютерлер менен камсыздалып атты. Дагы баса белгилей турган болсок, Талас областтык казияты, Талас райондук хатибиятына дагы техникалык базасын чыңдоо максатында оргтехникалар менен камсыздоо долбоорлору ишке ашкан да. Жалпы билим берүүдөн тышкары мекемелерди оргтехникалар менен камсыздоодо 3,5 миллион сомдук оргтехникалар сатылып алынып берилген да.
Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Таластагы мектеп, бала бакча мекемелерди компьютердик техника жана башка жабдуулар менен камсыздап, шарттарды жакшыртуу долбоорлорун быйыл дагы улантууда.